Умарбек Атабеков агабыз бардык шаарыбыздын тургундарына чоң үлгү болду. Анткени ушул өзү топтоп ажыга барам деген каражатын ушул көпүрөгө салды. Умар эке, сизге рахмат. Ушул көпүрө мындай кылымдар бою кызмат кылсын. Бизге ушул 10 000 сом кошумча кылабы, 100 000 сом кошумча кылабы? Мына ушинтип шаарыбыздын өнүгүшүнө аракет кылып аткандарга чоң рахмат айтабыз. Эми мэриянын атынан, өзүмдүн атымдан ушул Умар экени чакырып, сизди бир колуңузду кысып, рахмат деп айтып коеюн дедим. Келиңиз, Умар эке. Бүтүндөй Ош шаарына үлгү катары ушу меценаттыктын айылга кызмат кылуунун үлгүсү катары бүт Кыргызстанга биз даңазалашыбыз керек. Ушундай адамдарды. Дагестандык атактуу акын Расул Гамзатовдун жакшы сөзү бар. Эгерде мени өз айылдаштарым сыйлабаса, анда дүйнөгө тараган атак таңкым бир тыйын дейт. Ошон үчүн чоң шаарды, чоң Кыргызстаныбызды сүйөрдөн мурун ар кимибиз өз айылыбызга кызмат кылып, жок дегенде бир көчөт тигип, ушинтип курулуш иштерин жасасак, бул өтө чоң жакшы иштердин бири болот деп ойлойм. Ömrüler uzun basın, daima Hristiyanlık versin, önü görsün. Amin. Rahmet balдар. Чоң рахмат.